Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен синоним, табуу, эвфемизм тууралуу сөз кылабыз. Синонимдер айтылышы боюнча айырмаланат, бирок жакын маанилеш сөздөр. Мисалы, жөндөм, ийкем, шык, эп, талант деген сөздөрдү айтсак, мааниси бирдей сөздөр. Синонимдердин алгачкы туюмду берген бөлүгүн биз доминант деп айтабыз. Мисалы, каала деген сөзү доминант болгон болсо, анда калган каала, шык, сама, тиле, эңсе деген сөздөр булар синонимдик уяны түзөт. Синонимдер маанисине карай үчкө бөлүнөт. Биринчиси толук синонимдер. Бири-бирин толук алмаштыра алган сөздөрдү биз толук синонимдер дейбиз. Мисалы, баары бүт, кем аз, ылдам бат, жүгүр чурка, атак даңк. Ушулардын ичинен бир сүйлөм келтирип көрөлү. Мисалы, кем аз деген синонимге мисал келтирсек, тамактын тузу кем болду же тамактын тузу аз болду. Эч кандай мааниси өзгөргөн жок. Толук эмес синонимдер жакын мааниде болот, бирок бири-бирин кээде алмаштырса, кээде алмаштыра албай калат да. Буларды биз толук эмес синонимдер дейбиз. Мисалы, чанда, сейрек, төгөрөк, тоголок, эл, журт. Мисалы, төгөрөк менен тоголокту караганда окшош болуп турганы менен мисал келтиргенде бир аз айырмасы болуп калат. Мисалы, жер тоголок десек болот, ал эми жер төгөрөк десек бир аз туура келбей калат. Мына ушуларды биз толук эмес синонимдер дейбиз. Үчүнчүсү контексттик синонимдер. Булар өз алдынча маанилеш болбойт, бирок контексттин ичинде синонимдик маани берип калат. Контексттик дегенде бул сүйлөмдүн ичине киргенде ошол башка синонимдеш эмес сөздөр синонимдик мааниге өтөт. Мисалы, ий тапкан жер, бир далай жер, сонун бала, алтын бала. Мисалы, сонун бала десек жакшы бала экенин түшүнөбүз. Ошондой эле Айбек алтын бала десек, ал алтын эмес, анын сонун бала экендигин түшүндүк. Ошон үчүн сонун менен алтын деген эки башка сөз сүйлөмдүн ичине киргенде синонимдик мааниге ээ болду. Муну биз контексттик синоним дейбиз. Ошондой эле фразеологиялык синонимдер дагы бар. Булар жөнөкөй сөздөр менен айрым фразеологиялык сөздөр синонимдеш мааниде айтылып калат. Мисалы, үкүнүн көзүн жеген деген бул көрөгөч деген сөз, кол ачык деген бул берешен, оозу ачык бул сыр сактай албаган. Мисалы, чоң энемдин колу ачык, чоң энем абдан берешен. Синонимдер балдар ички булактар аркылуу жана сырткы булактар аркылуу пайда болот да. Ички булактар аркылуу эвфемизм, табуу, фразеологизм, диалектизм аркылуу пайда болсо, мисалы, эвфемизм деген эмне? Кулакка жагымсыз угулуучу орой, адепсиз сөздөрдү биз шартка, угуучунун психологиясына ылайык жымсалдаштырып, маданиятташтырып айтабыз. Ошондо баягы орой сөзгө биз жымсалдоо менен дагы бир сөздү пайда кылат экенбиз. Мисалы, жаңы турмуш курган аялга эрге тийди десек катуу угулат. Аны биз турмуш курду, баш кошту, күйөөгө чыкты, коломтосу бирикти деген сыяктуу сөздөр менен берсек болот. Табуу аркылуу кандай байыйт, кандай пайда болот синонимдер? Өз аты менен атоого тыюу салынган сөздөр болот. Аларды биз көбүнчө диний түшүнүктөгү негизде келип чыгат. Мисалы үчүн, кыргыздар чечек оорусун улуу тумоо деп, жапайы мончок деп аташкан, кызамык оорусун кызыл гүл деп аташканда, анткени ошол кандайдыр бир деңгээлде аны түзмө түз айтсак, ал көпкө чейин бизден кетпей коет деген коркунучтун негизинде башка сөз менен аташкан. Фразеологиялык синонимдер. Мисалы, кымча бел бул мүчөсү келишкен адамды айтабыз. Ал эми мурдун балта кеспеген деген бул кенебеген дегенди түшүндүрөт. Фразеологизмдерди силер жакшы билесиңер, булар туруктуу сөз айкаштары. Алар башка бир эки маанидеги сөздөр биригип туруп, анан кийин жаңы образдуу бир мааниге өтөт. Мына ошолордун дагы жөнөкөй сөз менен фразеологиялык айкашка келген учурлары болот экен. Кийинки ички булак менен пайда болгон сөздөр булар диалектизмдер. Диалект бул белгилүү территорияда жашаган элдердин тилиндеги өзгөчөлүк. Ал көбүнчө көркөм чыгармаларда колдонулат. Айрыкча каармандардын кимдигин ачып берүүдө дагы биз пайдаланабыз. Мисалы, далис бул бир бөлмөлүү үй. Дос
орток деген сөздөр. Синонимдер ошондой эле мен жана айттым, сырткы булактар аркылуу дагы пайда болот. Башка тилден кирген сөздөр менен эне тилибиздеги сөздөр маанилеш катары колдонуп калган учурлар болот. Мисалы фонд, анан уюм, бизнесмен, ишкер, снайпер, көзгатар, телохранитель, бул жан сакчы, реклама, жарнама. Бүгүнкү синонимдер сабагы силерге түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Анда эмесе кийинки сабакка чейин саламатта болгула.